Ири суммадагы каражаттардын дайыны кайда? Эсептөө палатасы айрым министрликтердеги мыйзам бузууларды ачыктады. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинде анын ведомстволук бөлүмдөрүндө 1 миллиард 251 миллиондон ашуун каржылык тартип бузуулар аныкталды. Бул сандар 2021-2022 жылдарга карата бюджетинин аткарылышына жүргүзүлгөн аудиттин отчету. Ага улай 2022 жылга карата бюджетинин аткарылышында саламаттык сактоо министрлигинде жана анын ведомстволук мекемелеринде 105 миллион 999,8 миңден ашуун жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинде жана ага караштуу мекемелерде 100 миллион 988,100 сомго каржылык мыйзам бузуу болгону аныкталды. Өзгөчө көңүл бурулган бул Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинде лицензияларды, жердин байлыктарын пайдалануу үчүн берилген лицензияларды кармаган үчүн төлөмдөр бул өкмөттүн токтому менен каралган. Ошол боюнча биз жакшы иштерди алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө ошол лицензия кармаган жарандар болобу же юридикалык жактар болобу 3,5 миллиардка чейин бересеси бар экен. Ушул боюнча биз укук коргоо органдарына материалда өткөзүп беребиз. Аталган министрликтердин бюджетти аткаруу ишине байланышкан материалдарга укуктук баа берүү үчүн УКМК жана Ички иштер министрлигине жөнөтүлгөн. Ал эми кетирилген кемчиликтер кандай жол менен жана кандай максат менен ишке ашканы азырынча белгисиз. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев министрликте айрым гранттык проекттерде катачылыктар кеткенин, аны жоюу аракети көрүлөрүнө ишендирди. Саламаттык сактоо организацияларында ар кандай нарушение болгон экен. Алардын көбү оңдолуптур. Бирок кээ бир баягы проекттер бүткөн үчүн Германиянын грант менен бүткөн проекттер бар экен. Ошолорду оңдолуптур, ошолорду биз сунуштадык. Нарушение бар экен. Ошолордун баарын жакын арада оңдойбуз. Ал эми транспорт жана коммуникация министрлиги бул тууралуу азырынча комментарий бере албастыгын маалымдады. Министрлик аталган материалдардын үстүнөн тыкыр көзөмөл жүргүзгөндөн соң гана коомчулукка так маалымат берилерин басма сөз кызматы убадалады. Деген менен бюджетти аткарууда ири суммадагы каражаттын шайкеш келбегени чын эле мүчүлүштүкпү же мамлекеттик бюджетке кол салуубу? Бул боюнча аталган министрликтердин кезектеги отчетунда аныкталат. Менин көз карашым боюнча сөзсүз түрдө бул жерде коррупция бар. Аны айтыш керек. Себеби дегенде эми 1 миллиард, почти 1,5 миллиард сом деген отчет бул жөнөкөй акча эмес, туура. Биздин бюджетке абдан эле зыян тийгизип атпайбы? Бир эле министрлик. Анан эми ал тиги министрат айтпай эле коелук, беркен айтпай эле коелу, Минтранс боюнча бул жол деген экономиканын каны болот. Жоопкерчиликке тартыш керек. Эгерде көптөн мындай көбүрөөк болсо бул уголовный иш. Мамлекеттин тыйынын иш аткарбай туруп, чала бул аткарып туруп анан жеп алган бул уголовный иш да. Жооп бере ошол министрге, анын орун басарына, анан кийин бухгалтерга. Себеби дегенде жерде турат. Бухгалтерда отчет берүүдөн да ушундай кылат да. Отчетто атайын оңдоп коюшу мүмкүн да. Эми аны министрдин эмеси менен болушу мүмкүн. Маалымат үчүн айтсак, үстүбүздөгү жылдын 27 январында эсептөө палатасынын кеңешинин отуруму өткөн. Отурумда 5 тармактын отчету каралып, жогоруда аталгандардан тышкары өлкөнүн айыл чарба тармагын өнүктүрүүдө жана Гознак жоопкерчилиги чектелген коомунун ишине жүргүзүлгөн шайкештик аудити жөнүндө отчет каралып, бир катар мыйзам бузуулар аныкталган. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал, Улуу, регион, Бишкек.